Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Биз келген аят, астагфирулла. Инна яумал фасли кана миқата. Өткөндөгү сабактын башында, астагфирулла, амма ятасаалун. Амма ятасаалун. Алар бир нерсе жөнүндө бири-биринен сурамжылашат. Бири сураса экинчиси жооп берет. Бирок сөз түрдө сураган дагы жооп берген дагы бири-бири менен талашып тартышууда. Алардын талашып тартышып бири-биринен жооп ала албай сурашып жатканы анин набаил азим, улуу кабар жөнүндө. Ал улуу кабар баарыбыз үчүн маалым. Бул биз жашап жаткан замандын түгөнүшү, чыныгы жашоонун башталышы. Бул замандын түгөнүшү да анык улуу кабар. Ахирет жашоосунун башталышы да анык, ал дагы улуу кабар. Келип ушул 18-чи аят, астагфирулла, 17-чи, инна яумал фасли кана миқата. Инна яумал фасли кана миқата. Акыйкатта ажыратуучу күн ал өзү белгиленген күн. Ажыратуучу күн деген ал ушул анчамчалар ишенбеген кыямат күн. Эмнеге Аллах Таала ушул жерде яумал фасл ажыратуучу күн деди? Ак менен караны, жакшы менен жаманды, ийри менен түздү ажырата турган күн ошол. Ал күнү ушунчалык бардык нерсе ачык, айкын болот. Бүгүн кимдир бир жаман ишти жасап, кыңыр ишти жасап, бекинип, качып, кутулуп кетиши ыктымал да. Бирок ажыратуучу күн келгенде жашырылган, бекилген, көмүскөдөгү нерселердин бүт бардыгы ачыкка чыгат. Ошон үчүн Аллах Таала инна яумал фасли кана миқата. Акыйкатта ажыратуучу күн кана миқата, ал белгиленген. Андан эч ким өтүп да кетпей, жетпей да калбайт. Сөз түрдө ал күнү учурашабыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Таала ал күнү өзүнүн адилеттүүлүгү менен өкүм жүргүзөт. Мээрими, кечирими менен. Адилеттүүлүгү ушунда: мүйүздүү кочкор мүйүзсүз кочкорду сүзүп бул дүйнөдө азаптап койсо, анда мүйүзү жок кочкорду мүйүздүү кочкордон эми өчүңдү алып ал деп сүздүртүп, өз адилеттүүлүгү менен өчүн алып берет. Айбанаттардын өчүн алып бергенден кийин адамзаттын бири-биринен өч алуусу ал анык. Бирок адамзаттын өч алуусу токмок жеген бул дүйнөдө. Токмоктогон кишини кыяматта токмоктоп өчүн албастан, ал күнү токмоктогон кишинин кабыл болгон ибадаттарынын сообун алуу менен өч алынат. Ал күн белгиленген, анык. Саңдыбелле. Яума юнфаху фис-сури фататуна афважа. Яума юнфаху фис-сур. Сурнай тартылган күнү. Бул эмне болгон сурнай? Исрафил периштенин сурнайы, Аллахтын буйругу аркылуу Исрафил периштенин тарткан сурнайы менен, анын тарткан сурнайынан чыккан аваздан кийин ар бирибизге Аллах Таала денебизге жан киргизип, ордубуздан тургузуп, махшарга эсеп кысап берүүчү күнгө периштелер аркылуу айдап келет, чогулабыз. Яума юнфаху фис-сур. Сурнай тартылган күнү фататуна афважа, топ-тобу менен келишет. Эмнеге бул жерде топ-тобу менен деди? Элестеткиле, эмнеге Аллах Таала топ-тобу менен, жамааты менен келет? Көпчүлүгү бир хадисти түшүнбөшү мүмкүн. Астагфирулла. Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум. Пайгамбар айтты, ким өзүн бир коомго окшотсо, ал ошол коомдун арасынан тирилет. Ким мисалы өзү мусулман болуп туруп, ата-энеси ыймандуу болуп жашап келе жатып, кимдир бирөө өзүн башка дин өкүлүнө жакыныраак тутат, ислам динин жерип башка дин менен жашагысы келет, же эркек болуп жүрүп аял болгусу келет, же аял болуп жүрүп эркек болгусу келет, айтор, же болбосо адам кейпиндеги киши айбанатка айлангысы келет. Мындай бар да дүйнөдө, издесең табасың. Ошон үчүн
Kim özün bir коомго окшотсо, кыяматта тирилген учурда ал мусулман катары ата-энеси менен, өзүнүн тарапташтары же айылдаштары же тууган уругу, замандаштары тууган уругу менен эмес, ал дүйнөдө эңсеп жүргөн, каалап жүргөн кафир коому менен келет деген түшүнүк ушул. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Эл-мар'у ма'a мен ахабба». Пайгамбар айткан, инсан өзүнүн жакшы көргөнү менен кыяматта бирге болот. Кыяматта деген бейиште бирге болот, эгерде жакшы көргөнү бейиштик болсо. Тозокто бирге болот, эгер жакшы көргөнү тозокто болсо. Ким бул дүйнөдө шайтани иштерди жакшы көрсө, шайтанды жакшы көрсө, шайтандын чыйырынан баскысы келсе, шайтанды биротол өзүнө дос кылып ала турган болсо, «Эл-мар'у ма'a мен ахаб». Инсан бул дүйнөдөгү жакшы көргөнү менен кыяматта тозокто бирге болот. Кудай сактасын. Ошон үчүн Аллах Таала «Фататуна афважа», силер жамаат менен болуп келесиңер. Сен өзүңдүн ата-энең менен эмес, сен эгерде мусулман болуп төрөлүп, мусулман болуп жашап чоңоюп атып, анан бир жашка келген, бир куракка келгенде ислам динин жерип, башка дин өкүлдөрүн кубаттап, башка динди кабыл алып кетсең, ошолордун тобу менен келесиң Аллахтын алдына дагы деп атат. Элестетип көрөмү? Ата-энең мусулман болуп башка топ менен келди. Сен башка топ менен келдиң. Эмне деген шермендечилик. وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا. Al günü asman açılat. Asman açıldı tim bolboston al eşik bolup kalat. Bul kaçan dese kuduşul kıyamatta. وفتحت السماء, asman açıldı. Asman açılıp fekanet ebvaba, eşike aylanat. Asmandın bari eşik aylanat degeni periştelerdin sanının köptügünün, alardın Allah'tın urusatı arqılı düşüp jatkandığına baylanıştı. Alar üçün bir eşik emес, milyondagan, milyarddagan eşik kerek bolup kalgandık üçün Allah alarga asmandı eşik katarı açıp taştaydı. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ, tağ sürülöt. Tağlar sürülöt. Biz hazır görüp atабыз, үйүбүздө отуруп дүйнөдөгү жаңылыктарды, илимдин, билимдин, техниканын жетишкендигинен улам дүйнөнүн аркы бурчундагы өлкөдө эмне болуп жаткандыгын заматта угуп атабыз. Суу ташкыны, жер көчкүсү, тоонун сүрүлгөндүгүн жана башка нерселерди. Кудушул сыяктуу астамбыле ve suyiratil jibal, анда тоолор сүрүлөт. Заңкайган көк мелжиген учунан таптакыр булут же болсо ак кар кетпеген тоолор тозуган жүндөй болуп сүрүлүп кетет. Суюлуп кетет. Аны азыр жардыргыч менен дагы жардырып үлгүрбөй атат, мисалы бир тоону бир жерден алып таштап тегиздеш үчүн. А бирок Аллах Таала сүрүл, суюл дегенде ал Алланын буйругуна баш ийип сүрүлүп суюлат. Ошол сүрүлгөндө факанат сараба, ал закымга айланат. Закым деген күндүн ысыгында, аптаптуу ысыкта адам баласынын көзүнө те алыстан бир суу көрүнгөнсүйт. Ушуну закым делинет. Бул закым ал суу эмес, жөн гана адамды алдай турган аптап, алаксыта турган. Ушул тоолор сүрүлгөндө эмнеден улам сүрүлүп атат? Күндүн өтө катуу ысыгандыгынан улам. Анын ал жерде туруу учуру бүткөндүгүнөн улам. Аллах Таала буйрук бергендигинен улам. Бардык нерсе турушу мүмкүн, Аллах койгон чекке чейин деген сабакты бериш үчүн ал тоо дагы Алланын буйругу менен, уруксаты менен сүрүлүп, суюлуп закымга айланат. Inna cehenneme kânet mirsâda. Inna cehenneme kânet mirsâda. Al günü hakikatta tozok, gözgө tutulgan nerse. Kuday saktasın. Köpçülügünün ile, diyerlik barının ile al günü karegi kadala turgan nerse bir gana tozok. Ankeni ar bir adam özünün jasagan jaman işleri oşonda esine gelet.
Менин жасаган жаман иштерим мени азыр ушул тозокко алып келет турбайбы деп. Ар бир адам өзүнүн бул дүйнөдө жасаган жаман иштери кыямат күнү көзүнү тозоктугуна көрсөтүп коет деген түшүнүк. Инна жаханнама канат мирсада, көзгө тутула турган нерсе, көзгө кадала турган нерсе, карек көрө турган нерсе бир гана ал күнү тозок болуп калат. Эмнеге? Адамдардын бүт бардыгы чаңырып аткан, айкырып аткан, кыйкырып аткан. Бул дүйнөдө китеп ачып окуса же улуу устаздардан укканда уламыш катары, жомок катары, жалган катары кабыл алган нерсеси чындыкка айлангандыгы үчүн эндиреп ден дароо болуп, эстен танып, бирде эсине келип, бирден эстен танып жаткан учурда алардын көзүнө кадала турган нерсеси бир гана тозок. Кудай сактасын. Литтагина мааба. Ал көзгө көрүнө турган, көзгө кадала турган, кареке кайра элестеп көрүнө турган тозок. Литтагина мааба. Бул дүйнөдө чектен ашып, Аллахтын буйругун аткарбай, тыйгандан тыйылбай, чектен ашып күнөө жасагандар үчүн мааба бара турган орун. Эми өзүңүздү кайсыл топко кошосуз? Аллахтын буйругун аткарып тыйгандан тыйылып атасызбы? Же Аллахтын буйругун аткарбай, тыйгандан тыйылбай, тескерисинче тыйганын аткарып аткан чектен ашуучу адамдардын тобуна кошулуп атасызбы? Сөз ушундай болуп атат. Элестетиң, кыяматта сиз өзүңүздүн ата-эне бир туугандарыңыз менен бир топ болуп турасыз. Бул дегени жогор жагына те 7 же 70 атаңызга чейин. Этеги да ошондой, урпаңыз менен бир топ болуп турасыз. Ал жерде топ-топ болуп турушу улутка, урууга, жик-жикке бөлүнүү үчүн эмес, ал күнү ар бир уруу, ар бир ата, баба өзүнүн урпагынан эсеп кысап бериш үчүн. Аталар, бабалар өзүнүн урпагынан эсеп кысап берет. Перзент дагы өзүнүн бир туугандарынан, ата-энесинен эсеп кысап берет. Ошол учурда сизге, атаңызга, агаңызга, көздөрүңөргө тозок көрүнүп турган ушул жакшы ишпи? Сиздин же оң же сол жагыңыздагы башка бир туугандарга көзүнө бейиш гана кадалып турса, кандай гана аянычтуу сиз үчүн. Allah, estağfirullah. Labithina fiha ahqaba. Al çekten aşkan bul dünyadagi nadandык менен жашап өткөндөр. Ахиретти жалган дегендер. Ыймандан куржалак калгандар. Динди чанып башка динди кадыресе өзүнүн дини катары тутунуп калгандар. Аллах Тааланын буйругун аткарбай тыйгандан тыйылбагандар. Алар labithina fiha ahqaba. Жылдар бою түбөлүк калуучу орун алар үчүн тозок гана. Кудай сактасын. Кудай сактасын мындан. Өзүңүздүн колуңузду кайнак суга бир малып көрүңчү, не деген үндер чыгып кетет. Ошон үчүн Хазрат Умар ибн Хаттаб мезгил менен сөмөйүн түнкү күйүп турган шамдын пилигиндеги отко бир тосуп кайра алып алчу эле. Эй сөмөй, сен кичинекей шамдын пилигинин жалындап аткан от жалындап күйүп аткан отуна чыдабай атасың, Аллах Тааланын кылымдар бою кызытып койгон тозогуна кантип чыдайт элең? Бул сага сабак болсун. Эч качан бирөөнүн укугун жебегин, эч качан Аллах буйруганды аткарбай койбогун, Аллах тыйгандан сөздө тыйылгын деп Хазрат Умар сөмөйү менен мезгил менен ушинтип сүйлөшүп турчу эле. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Алар түбөлүк калуучу тозокто эч качан салкын орунда, салкын желде, салкын абада татпайт. Эч качан күтпөсүн. Вала шараба, муздак суусундук да күтпөйт. Эмнеге Аллах Таала ушул жерде салкын аба менен муздак желди көрсөттү? Көрсө, адам баласынын табияты, анын жан дүйнөсү эң эс алып ырахаттана турган жери салкын аба, суусундугун кандыра турган нерсе ал муздак суусундук. Ошон үчүн биз бир аз эле өйдөлөп, жайлоону көздөп, тоону көздөп жөнөп калсак, карачы биздин төрүбүздү бейиштин төрүндөй деп мактайбыз. Анткени салкын аба адам баласынын табиятына жакын.
Ысык суу эч качан чаңкап, чарчап турган адамга суусундук болбойт эч качан. Муздак суусундук гана анын чаңкоосун баспаса, эч качан андан башка жылуу жана ысык суу баспайт. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда салкын аба, салкын жел менен муздак суусундукту айтты. Тозоктогулар эч качан салкын аба, салкын орун, салкын жер жана муздак суусундукту эч качан татышпайт, күтпөй эле койсун. Кудай сактасын. Илля хамиман ва гассаqa. Илля хамиман ва гассаqa. Алар үчүн аларга арналып бериле турган суусундук өтө ашыкча кайнаган, катуу кайнаган суу жана толтура ириң. Ла хауля ва ла куввата илля биллах. Башка бир аяттарда келет. Алар суусундук сурашканда аларга берилет суусундук, кайнаган суу берилет. Чыдабастан уртап жибергенде ичигелери быт-чыты чыгып үзүлүп кетет. Ушинтип азапталат. Сөмөйүң же бармагың кайнак сууга күйүп кала турган болсо, канча зырылдайт да канча кыйкырасың. Анын азабын канча күн тартасың. Эти сыйрылып түшүп, тырмагың түшүп, канча азап чегесиң. Эми элестетеме. Ысык мончого кирип, эшигин сыртынан бирөө жаап койсо, көзүң чанагынан чыгып өлүп кете жаздагандай болосуң. Ал жерде чыгышыңдан Кудай сактасын, анын бетин ары кылсын Аллах Таала өзү. Эми тозокко түшүп калган адамдын күнөөсүнө жараша куйкаланышы жана түбөлүк калышы угула турган болсо, ал үчүн мындан өткөн дагы кандай азап бар. Estağfirullah. Jazaa'an wifaqa. Чектен ашкан адамдарга ушундай жаза, ушундай азап өзү ылайыктуу. Жетерлик татыктуу азап ушул деди Аллах Таала. Мындан да катуу азаптар бар. Аны кийинки сүрөлөрдө, балким кийинки күндөрдө кененери көтөбүз. Jazaa'an wifaqa. Чектен ашкан адамдарга бериле турган ушундай азап, бул өзү алардын өзүнө татыктуу, ылайыктуу эле. Чындап, кимдир бирөө бул дүйнөдө бир ишти жасап жүрөт, аны эч ким билбейт. Сыртынан мусулман, бирок ал ичинен мунафик жана кафир. Кимдир бирөө жупун эле жүрөт бул дүйнөдө. Ашыкча кайрымдуулук кыла албайт. Эл окуган бир күндөгү 5 убакыт намазды учурунда гана окуйт. Бирок башка адамдар сыяктуу ашыкча кайрымдуулук кыла албайт. Ашыкча намазга тура албайт. Ашыкча орозо тута албайт. Бирок ал 5 убакыт намазды убагында окугандыгы менен ал жан дүйнөсү менен окуйт. Ал биздин көзүбүзгө жупуну болгону менен ал Аллахтын алдында такыбалыктан, кайрымдуулуктан, адеп ахлактан мыкты мунара куруп койду. Биздин арабызда ак эткенден так этип, таңдайынан бал тамып, ушунчалык мыкты ибадат кылган, Кур'ан окуган, мыкты сүйлөгөн, мыкты иштерди жасагандар бар. Бирок анын жасаган иштери Аллахтын алдында чаңчалыкта салмакы ээ болбогондор бар. Кудай сактасын. Иннахум кану ла яржуна хисаба. Булар жогору жактагы сыпатка ээ болгондор. Кимдер тозокко кириптер боло тургандар. Алар ахирет күндө боло турган эсепти эч качан күтүшкөн эмес. Ишенишкен да эмес да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир" Аллахтын бир жана бар экенине, ахирет күнүн болоруна. Ахирет күнүн болоруна деген ахиреттин болоруна, тирилүүгө, эсеп кысаптын болоруна, оң желкебиздеги китептин окулушуна, алардын амал таразысына тартылышына, сол желкебиздеги китептердин дагы баракталышына, алардын амал таразысына салмактанып тартылышына ишенген киши деп атат. Ал жакшылыкты гана сүйлөсүн. Эгер жакшылык сүйлөө колунан келбесе, анда ал унчукпай жүрсүн. А булар иннахум кану ла яржуна хисаба, таптакыр эсеп болбойт. Ойной турган болсоң, ушул дүйнө ойноп алган. Бул дүйнө өмүр өтүп кете турган болсо, анда эртең кайтып келбейт. Жасай турган иштин бүт баарын ушул дүйнөдө жасап алышыбыз керек деп чектен ашкандар. Ва каззабу би аятина киззаба.
алар биздин аяттарыбызды чындап жалганга чыгаргандар дейт Алла. Эмнеге биздин деп атат? Аллах Таала менин дегенди биздин деп атат. Аллах Таалага текеберденүү жагат. Биздин дегенди менин деп түшүнгүлө. Аллах Таала алар менин түшүргөн аяттарымды чекесинен жалганга чыгара берет. Кээ бири уламыш дейт. Кээ бири жомок, кээ бири аңгеме, кээ бири ыр деши мүмкүн да. Кудай сактасын, анын бетин ары кылсын. Ушинтип Кур'анды жокко чыгарып, жерип, жомок кылып жаткандардын азабы жогору жакта баяндалып өттү. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Алар танышы мүмкүн. Ооба, мен айткан эмесмин, мен деген эмесмин, мен сүйлөгөн эмесмин, мен динди жана Кур'анды жерген эмесмин дейт эртең Алланын алдына барганда. Анткени ар бир дозоктон кутулуп бейишке киргиси келет. Бирок ва кулла шайин ахсайнаху китаба. Анын ар бир сүйлөгөн сөзүн, тамгасына чейин, ар бир жасаган ишин, кылган кыймылын, ишаратына чейин эсептеп, тактап, жазып койгонмун. Тиркеп, эртең ачыкка чыгат. Фадуку фалан назидакум илля азаба. Мен аларга дейт Аллах Таала, мен аларга азапты күчөйткөндөн күчөйтүп берем. Барган сайын азабы күчөй берет, эч качан басаңдап азайбайт. Барган сайын азабы күчөй берет. Алар башында катуу болду, кийинчерээк бир жеңилдеп калар деген үмүттө болушпасын, дейт Аллах Таала.